Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Атакент Казакстан бизнес кызматташтык борбору акционердик коомунун аянтында өткөрүлгөн жаңы реалдуулукка санариптик өнөктөштүк санариптик форумунун пленардык жыйынына катышты. Акылбек Жапаров форумдун катышуучуларынын көңүлүн санариптик трансформация жашообуздун бардык чөйрөсүнө таасир эткен көрүнүш экендигине көңүл бурду. Ошондой эле саламаттыкты сактоо тармагында жасалма интеллект алгоритмдери ооруларды эрте диагностикалоого, дарылоону пландаштырууга жана дарыларды түзүүгө жардам берерин белгиледи. Банк секторуна киргизилген чектөөлөр биздин аймакта криптовалютанын өнүгүшүнө олуттуу түрткү бергени жашыруун эмес. Эксперттердин айтымында Бишкек шаарында эле көмүскө жүгүртүүнүн көлөмү күн сайын 5 миллиондон 10 миллионго чейин АКШ долларын түзөт. Мен криптовалюта өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө оң жана терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп эсептейм. Криптовалюталардын өлкөнүн экономикасына тийгизген таасири ар кандай факторлорго, анын ичинде өлкөнүн жөнгө салууга болгон мамилесине жана жарандар менен ишканалардын криптовалюталарды кабыл алуу деңгээлине жараша болот. Бул технологиялардын потенциалы таасирдүү, бирок бир катар себептерден улам аларга этияттык менен мамиле кылуу керек. Жасалма интеллектке негизделген ар кандай жаңы технология рынокко кирерден мурда жөнгө салуу маселелери чечилиши керек деп белгиледи Акылбек Жапаров.